кандай даярданып келдиңер мелдешке? Саламатсыздарбы? Рахмат. Сиз айткандай, Олимпиададан кийин биринчи беттеш болуп турат. Чынын айтканда кичине мен үчүн оорураак болду деп айтсам болот. Бирок бул кубелге биринчи жолу катышып жатам. Бирок биз үчүн бүгүнкү күн ийгиликтүү күндөрдөн болду. Биздин бирок эң башкы максат азыркы учурда ушул 28-inde Албанияда рейтингдүү турнирде күрөшүш керек. Деги эле бүгүнкү беттеш боюнча азыркы соперницаңыз боюнча. Бүгүнкү беттеш боюнча айта кетсем, өзүңүздөр көрүп турган аренанын бардыгы толуп турат. Ошол эле учурда Казакстандан, өзүбүздүн бир тууган Кыргызстандан бизге жан тартып, бизге колдоо көрсөтүп келген байкелер абдан көп. Ошол. Негизи эле Жамиля Бакберген менен буга чейин да беттештиң беле, негизи кандай атаандаш? Ооба, Жамиля Бакбергенова менен буга чейин Азия оюндарында финалдык беттеште беттешкенбиз. Ал жактан да ийгилик мен тарапка жылмайган. Бүгүн дагы ийгилик мен тарапка жылмай турат. Бирок бул күрөш эч ким айта албайт эртең эмне болот экен. Бирде мен утам, бирде ал утат дегендей. Жамиля боюнча айта кетсем, Жамиля өзү эл аралык деңгээлде өзүнүн дүйнө деңгээлинде орду бар, жакшы спортчубуз деп айтсам болот. Чоң рахмат, ийгилик. Рахмат.